силер баягы саламаттык сактоо министрлиги болгондуктан баягы комендатура менен тыгыз байланыштасыңар да. Анан ушул жарандар тарабынан ошо үй карантинин бузгандар болдубу? Алар кандай өздөрүн кандай алып жүргөнгө, кандай сыртта мисалы жүрүшөт? Ошолорго кандай бир баа берип атасыңар? Бул үй карантинде жайгаштырып атканда деген жанакындай тастыкталган ковид менен тыгыз байланышта болгондор атайын өзүнө деген жанакындай макулдашуудагы кол коюлат, обязательство алат өзлөрүнө. Ошон үчүн деген бул маселе катуу көзөмөлдө турат. Бирок ошентсе дагы биринекин жанакындай тартип бузбай койгондор болбойт. Мунун баарына биз түз маалыматтарды коменданттарга түшүрүп турабыз. Же болбосо жанакындай милиция кызматкерлерине өткөзүп берип, кайра тартипке чакырып алабыз. Бул кездерде обсервацияда дагы ушундай учурлар катталып калганда биздин дарыгерлер бул боюнча деген маалыматты түз жөнөтүп турушат. Ошол жерге ошол замат жанакындай реакция алганга биз аракет кылабыз. Анткени ал жерге сотрудниктерди чакырып, тартипти камсыз кылганга шарттарыбыз бар.